Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер мен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 24 апрель бейшемби. Көкөрөк өйгөн көйгөйлөр жок болсун, көңүл ток болсун, жаркын маанайда болуп, жан дүйнө сүйгөн күн болсун. Кутмандуу иш күнүңүздөр жакшы улансын. Адаттагыдай эле жакшы кабар менен баштайлы. Россиянын экономист эксперти Кыргызстандан жумушчуларды көбүрөөк тартып, алардын айлык маянасыны жогору кылыш керек деген оюн айтты. Бирден лайк басып кетсеңиздер, биз сиздерге толук маалыматты жеткирели. Негизинен Россиядагы мигранттардын көпчүлүк санын Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнөн келген жумушчулар түзөт. Ошол эле учурда Крокус Сити кандуу окуядан кийин мигранттарга болгон кысымдар көбөйдү. Текшерүүлөр натыйжасында миңдеген адам депортация выдворение болуп кетти. Айрыкча Тажикстандын жарандары жумуштарын таштап кетип калышты. Андан сырткары ал жактан Россияга алынган билеттерин кайтарып беришип, көпчүлүгү учуп келбей турган болду. Учуп келсе деле Россияга киргизбей, чек арадан көпчүлүгүн артка кайтарды. Жада калса мекендештерди деле текшерип, выдворение кылып, көпчүлүк өзү эле кетип калды. Бул нерсеге албетте рубль курсунун төмөн болушу дагы бир себеп болду. Ошонун натыйжасында көп жумуш орундары бош калып, жумушчу жетпей, мигранттардын кадыры билинди. Азыр көп бизнесмендер жумушчу таппай, айлыктарды көтөрүүгө мажбур болууда. Эксперттин айтуусунда 30-50% айлыктар көтөрүлдү. Ошондо да жумушчу табуу кыйынга турууда. Московский комсомолец билдиргендей, кээ бир жумушчулар бир жыл мурда 70-80 миң алышса, азыр мекендештер арасында 150, 200, жада калса 300 миңге чейин алган жумушчулар бар. Ошол эле учурда Россиянын университетин бүтүрүп жумушка кирген инженерлер 110-120 миң айлык алса, Кыргызстандан 11-классты эле бүтүрүп келген курьер сезон айларда 200 миңге чейин таап калды. Экономист белгилегенде бүгүнкү күнгө эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгү соодада 33%, курулушта 22%, өнөр жайда 18%, мейманкана бизнесинде 7%, айыл чарбасында 7% жана транспортта 4% иштешет. Бул тармактарга Кыргызстандан барган мигранттарын көбүрөөк тартуу, ошондой эле орусиялык жумушчулардын санын көбөйтүү керек деп айтты эксперт. Бирок бул тармакта жана иштөө шарттарына жараша айлык акыны 30-50% жогорулатууну талап кылат деп эсептейт Хачатурян. Демек, биздин мекендештер, Кыргызстандан келген жердештер Россияда жогору бааланат. Ошондуктан колдон келишинче жогору маян алуу, айлыгы жогору жумуштарга иштеген аракет кыла берели. Эң башкысы тапкан акчабыз берекелүү жана жугумдуу болсун. Ал эми бул жаңылык сиздерге кичине болсо да жагымдуу болду деп эсептейбиз. Жакындарга, мекендештер группаларына бөлүшүп кетиңиз. Бирден лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Москва бар Telegram группасы бар, жардам беребиз, жардам группа. Ошол группадан келген бир суроого сиздерге жооп бере кетели. Салам, ситуация мындай. Просрок регистрация 1 ай өтүп кеткен. Кармап через суд деп алып барып, кайра 6 миң штраф жазып кое бериптир. Маяга чейин өз алдынча чыгып кет дептир. Суроо, кирди чыкты кылып иштей берсе болобу, кайра же уже болду? Запретпи дейт. Бул учурда эгерде ушундай ситуация болгон болсо, сөзсүз түрдө колго тийген протоколдун кагазын караш керек. Ошол жерде эгерде выдворение деп жазылган болсо, 18.8 статьясы менен, ал учурда сөзсүз түрдө сотко кайрылып, 10 күндүн ичинде обжалование жазып, ошол протоколду, ошол чечимди жокко чыгарыш керек. Эң эле биринчи жасала турган нерсе ошол. Чек арага барыштын кереги жок, чек арага барбай туруп, ошол обжалованияны жазып, тезирээк бүтүргөн аракет кылыш керек. Эгерде ушундай ситуациялар болуп калса, же Роспотребнадзордон запретке түшүп калсаңыз, черный список, выдворение, депортация боюнча суроолор болсо, юристтерге кайрылсаңыздар болот. Экранга номерлерин коюп койдук, кыргыз эле кайрылсаңыздар, кыргыз эле кыздар жооп беришет. Көпчүлүккө белгилүү, текшерүүлөр май айына чейин майрамдарга карата күчөйт. Учурда базалардагы сбой болуп, көпчүлүк таза регистрацияларда базадан текшергенге мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошондуктан көпчүлүк мекендештердин таза колудагы бар регистрациясы базада болсо деле, базада жок экен деп коркутуп штраф алууда. Кантсе да май майрамдарына карата текшерүүлөрдө өзүңүздөргө, жаныңыздарга дайыма паспорт, миграционный, регистрация, Сахарованын жашыл картасыны, трудовой договорду кошо ала жүрүңүздөр.
Moskabар Telegram группасында да көпчүлүк сурап атат, 1 күн өтүп кетти, 5 күн өтүп кетти деп. Туугандар, негизи эле срогун өткөрбөңүздөр. Жада калса, мына май майрамдары өзүңүздөр билесиздер, дем алыштар өтө көп болот. Срогуну карап, эрте жасатып, колдон келишинче ошол регистрацияны майрамдарга чейин жасатып алыңыздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге таап болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы эле келгенде 30 күндү эсептеп отурбастан туугандар, регистрацияны колдон келишинче эрте бүтүрүңүздөр, себеби азыр учурда негизи эле регистрациянын чыгышы да өтө кыйын болуп атат. Квартирага койдурамын дегендер болсо 8929 975 89 79 номерине кайрылыңыздар. WhatsApp'tan жазсаңыздар жооп беришет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, мекенибизге ийгиликтүү кайталы. Аман болуңуздар туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.